Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, урматтуу Москва шаарында эмгектенип жүргөн бекемдештер. Өзүңүздөр билгендей, жакын арада биздин Кыргызстаныбызда тажик-кыргыз чек арасында бир аз жаңжал болуп өттү. Ошол жаңжалдан көптөгөн биздин бир туугандарыбыз жаракат алды, көптөгөн биздин бекемдештерибиз каза болду, көптөгөн биздин бекемдештерибиз үй жайынан ажырады. Ушундай учурда ушул Москва областында жана Москва шаарында эмгектенип жүргөн кыргыз диаспорасынын аксакалдары, жаштары, коомдук уюмдун төрагалары акылдашып, кеңешип, өзүбүз бара албасак дагы ушул жакта туруп колдон келген жардамыбызды берели деп каражат топтоп баштаганбыз. Кудайга шүгүр, ушу баарыңыздарга чоң рахмат. Ар бир инсанга ыраазычылык билдиребиз. Азыркы күндө мына жакшы эле каражат топтолду. Бул боюнча азыр Кыргыз диаспора кеңешинин төрагасы Кубанычбек Осмонбеков канча каражат топтолгонун жана каяка жөнөтүлөрүн айтып берет. Саламатсыздар, урматтуу бекемдештер, урматтуу жердештер. Кыргыз диаспора кеңешинин инициативасы менен чогулган каражат баш аягы 1.281.000 рубль чогулду. Аны коомдукка бөлүп берсек, биринчиден Талас коому 408.300 рубль которду. Ысык-Көл ынтымак коому 274.000 которду. Сары Өзөн чүй коому 164.614 рубль которушту. Нарын коому 239.740 рубль которушту. Дархан коому 14.000 рубль которушту. Маданият борбору 40.000 рубль которушту. Аксакалдар кеңеши 18.000 которушту. Калининградтан мекендештер 37.000 рубль которушту. Баш аягы ушунда 1.281.000 рубль болду. Бул тыйындарды болсо биз баарын чогултуп туруп, ошол жерде маркум кеткендердин 36 киши экен, ошолордун бир туугандарына, ата-энелерине бөлүштүрүп, тең бөлүштүрүп бермей болдук. Аманатты Кудай буйрса жакын арада беребиз. Ал жерден аманатыбызды кыянат кылбай биздин жолдоштор алат дагы Баккенге алып барып ар биринин колуна тапшырып берет. Мындан арада видеолорду силерге видео отчетторду беребиз. Кудай буйрса Кыргызстанда ушундай чоң апаат болбосун. Биз эл мененбиз. Экен аман эсен болуңуздар.